Белгилүү боюнчу жана аткаруучу Чубак Сатаевдин көзү тирүү болгондо ал быйыл 55 жашка толмок. Бирок бешенесине жазган тагдырага 33 жыл гана жашоону буйруптур. Арадан 22 жыл өтсө дагы Чубак аганын ырлары унутулбай, казак-кыргыз элине кенен таралып, ырдалып келет. 23 апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Чубак Сатаевдин 55 жылдыгына карата эскерүү концерти болуп өттү. Ошондой эле Чубактын Ак батасы аттуу ыр жыйнагы менен китебинин бет ачары болду. Салтанаттуу иш-чарага маданият ишмерлери, кыргыз эстрада ырчылары катышты. Эл алдына Саламат Садыкова, Исрадин Аманбаев, Кубаныч Саттаев, Куудул Күмөндөр Абылов жана башкалар чыгып, Чубак Сатаев жөнүндө эскерип кетишти. Негизи ушу кыргыз элинде баягы тоголок цифраны балашат го, мисалы 50 жаш, 60 жаш деп. Бизде эле 60 жашын эле кылсакпы деген ой болгон да. Бир ойлонуп анан бирок элдин суроо талабы көп болуп, атам ырларына кызыгуулар көп болуп, анын үстүнө ушул 15-20 жылдан бери ушу китебин чыгарсакпы деп тилек кылып жүрдүк эле. Ошол ой тилектер быйыл ишке ашып калды да. Ошого байланыштуу ушу китептин бет ачарын кылып, анан ошону менен бирге 55 жашында өткөрүп коелу деп ниет кылдык эле. Мына буюрса бүгүн ишке ашып олтурат. Көрмандары мынакей зал толуп келип, достору келип колдоп, туугандары келип дегендей жакшы өтүп атат буюрса. Эң башкысы арбак ыраазы болсун. Кыргыз эли көзү өткөн адамдарды эскерип турууну унутпаш керек деген Кубаныч Сатаевдин уулдары сахнага чыгып, чоң атасынын Ак бата аттуу китебин конокторго тапшырышты. Мынакей Чубак атабыздын неберелери Алишах, Санат аттуу жигиттер чоң атасынын китептерин тапшырууда. Андан соң ырчы мырза Ак бата чыгармасы менен көшөгөнү ачып берди. Саламат Садыкова Чубак кудамдын көзү тирүү болгондо далай жолу концерт берип, далай жолу бир дасторкондо чайлашып, сырдашмак элек дейт. Чалгандай кыска жашап, бирок терең из калтырган Чубак ага убагында дал ушул Улуттук филармонияда айлап концерт берип, алдына ат салдырган эмес экен. Чыныгы элдик чыгармачыл адам болгон экен да бул киши. Менимче, эл сүйгөн эле да. Азыр эми кээ бир адамдар акчанын күчү менен берип атат, бирок ал киши жөп-жөнөкөй эле мына филармониянын эшиги ачык. Болсо бир жерге сүрөтүп билсе керек, ким билсин. Бирок элге ушундай кыргыз элине сиңип кеткен өнөр адам эле да. Анан эл агылып эле келе берет эле. Анан биз өзүбүз таң калат элек, жогору жакта отуруп алып жанагы профессионал коллектив дегендин өзү музыканттар ойтой 15 күндөн бери келип атыптыр эл деп, анан 20 күндөн бери келип атыптыр деп эле ушинтип таң болот элек, бияк толот эле жыш эл. Анан ырлары жанагынтип азыр мына угуп атпайсыздарбы? Арман-ай, Ак бата ушунун баары жаңырып турат эле. Ошондой эл өзү агылып келип, эл менен жуурулушуп жүрүп өмүр сүрүп кетти да бул киши. Биз Чубак экөөбүз 8 жыл бирге жашап, 3 уулду болдук деген жубайы Айша Беби айым маркум жолдошунун 55 жылдыгына алыскы талас жергесинен келген. Ал сахнада ырдап жаткан кудагый Саламат Садыковага гүл тапшыруу учурунда Саламат айым аны сахнадан кетирбей, ар дайым уул келиниңдин төрүндө жүр деп ак жоолук салды. Кудагыйлардын ынтымагы кылымдарга уул келиниңиздин төрүндө жүрүңүз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламат Садыкова. Чубак жолдошум чыгармачылык адам болгондон кийин 3-чү алам боюндарында түндө туруп алып да ошо эме музыка эметип пианино ойноп ыр жазчы өзүнчө отуруп алып. Ой Айша көрөсүң мен атактуу эме болом кийин деп. Анан койчу уйку бересиң бербейсиң деп айтчым да. Анан ой шашпа мен кийин атактуу эме болом сага, оончу болом, ырчы болом деп айтчу эле. Өмүр кыска экен. Кудайга керек экен акыры алып кетти. Бул Талас шаарына келип Дом культурага концерт коём деп жаткан убакта ошол жерден инсульт алып калды. 4 күн эмеде жатты, реанимацияда, анан кайтыш болуп кетти. Кыйынчылыктар биртип эле тартып жүрдүм. Баягы жалгыздык деген жалгыздык экен. Балдарымды ошондой бекем тарбияладым. Кыздарды алып жумшап, балдарым түнкүсүн окшо эшикке чыкпачу да, бирде отурушка да барбачу.
ушундай бекем тарбияладым да балдарымды. Кызым жок болгондон кийин мага балдарым кызымдай мамиле кылышат да. Чубак Сатаевдин 55 жылдыгына арналган кеченин экинчи бөлүгүн эстрада жылдыздары улантышты. Алар обойчу жана аткаруучунун эски кайрыктарын ырдап, залда отурган элдин кол чабууларына арзышты. Мен ушул кең дүйнө деген ырын аткарарда Карбалас Абакировдун бир сөзүн айткым келип атат. Ырын. Икардай мен асмандан кулаганда илинип силер көктө калгансыңар. Балдар ошон үчүн балдарсыңар. Эстүүлөр тааныганды таңгансыңар. Суранам жерге шашып түшпөгүлө. А жерде жашайт жалганчылар. Ошол жалганчылар көп элек мезгилде кетип калган Чубак Сатаевдин кең дүйнө деген ырын акыбалын жетишчилер. Бул кечте казак элинен келген ырчы Дархан Дуйсенов Чубак Сатаевдин Кара көз деген ырын аткарды. Өзү ошол чыгарма менен таанылып, атактуулукка жетишкен тууган. Башка ырлары мынчалык хит боло алган жок. Муну моюнга алыш керек деди. Кыргыздын бул әнин жазгандан кийин энди биздин казак бауырлар, биздин казактын азаматтары, казактын әнчилери осы менен сурады го соң. Сен кайдан алдың бул әнди? Каяктан келди бул? Кыргыздан алдым. Кыргыздыкы ма дейт. Кыргыздык. Содан кийин башталды го биздин казактардан. Кыргыздан ән алып. Әйтеуір біраз әншілер айтып жүр кыргыздын әндерин. Бірақ енді Чубак Сатаев деген менің өзім жаңада сахнаға шыққан кезде кішкене толқып кеттім да. Чубак Сатаевтың өзін көзін көрмесем де әндері біздің қазақтың композиторларында бұндай жүрек толғанысы жоқ, болмаған бұндай. Чубак деген ысым азырда ар бир кыргыздын оозунда, ырлары кулагында жаңырып турат. 33 жашында 33 обон ыр жаратканга жетишкен Чубак аганын Арманай кайгырбачы кандосум, кең дүйнө, ак бата ырлары хит болуп, күнү бүгүнкүгө чейин өз баасынан түшө элек. Бул кайрыктарды уулу талай күтүүсүз жерден залга чыгып ырдап, элди кол чабууга аргасыз кылды.
Айрымдар Талайдын үнү атасына окшош экен. Ырдап чыкса, агасы кубанычка атаандаш болот турбайбы деп тагалышты. Негизи ошол атайын деле даярдам келген эмесмин, анан бул жака келгенден кийин көпчүлүктүн суроосу боюнча ошо атаңа окшошсуң, үнүң да окшош, өзүң да окшош, бири ырдап койчу деп суранышкандан кийин ырдап калдым. Анан элдер да көбүрөөк кол чабышып, анда суроолор боюнча экинчи ырында ырдадым атамды. Негизи атамдын бүгүн ошо 55 жашка чыкмак тирүү болгондо. Баардыгы Алланын колунда. Өтүп кетти, өтүп кетсе де эл эскерип, китеби чыгып атат. Ошо негизинде ошо ырдап коюн деп чечтим. Эки тал көрсөң кыйбай жүр, элиңде жүрсөң сыйлай жүр, элиңден узап мен келсем, эрмегимде ырдай жүр, жаштык жалын чагымда, ойлоп күнүм жалында, тагдыр көрсөң арка жок, тагдырлашып тарымба, тарымба, көрүшкөнчө сагынба, 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 кош бол эми тарымба. Чыныгы талант кандай мезгилде болсо да өз баасын алат. Эми ушул Чубак Сатаевдин 55 жылдыгына арналган концертти толугу менен жакынкы күндөрү биринчилерден болуп Super KG порталынын кинозал бөлүмүнөн көрө аласыздар.